Өтөсөнүн кирип эле жашай турган үй Бишкек шаары Новопавловкадан шашылыш түрдө сатууга чыкты туугандар. Мынакей 2 кабаттуу үй 5,8 сотук жер аянтында жайгашкан, бардык документтери так таза колдо, мектеп, бала бакчага дагы жакын туугандар. Бул жерге келүүнүн дарегин айта турган болсок, Фрунзе чоң трассасынан күнбатышты көздөй бара жатканда оң тарапка светофордон Школьная көчөсүнө буруласыздар дагы, бир аз жүрүп туруп кайра оң тарапка ошол күнчыгышка Акбашат көчөсүнө бурулуп туруп, кайра сол тарапка ушул биз турган Адилет көчөсү 48 дарекке келесиздер туугандар. Эң негизгиси бардык документтери так таза колдо, суу свети бар, скважинадан дагы суу чыккан, газ дагы тартылып келинген туугандар. Бир катар сиздерге четинен көрсөтүп баштасак, көчө тарабы ушундай песка блок менен тосулган, дарбаза калиткалары орнотулган. Жүрүңүздөр ичине кирип бир катар сиздерге тааныштырайлы. Мектеп, бала бакчага дагы жакын жайгашкан. Мынакей көрдүңүздөр, ушул 2 кабаттуу үй, ички сырткы ремонттору толук түрдө бүткөн. Үй жөнүндө айта турган болсок, үйдүн фундаменттери жерге 80 сантиметр казылып куюлган. Бул жагы дагы бийик туугандар, анан бышкан кирпич менен салынган. Сырты болсо жылууланып, декор менен кооздолгон. Азыр ичин дагы сиздерге бир катар көрсөтөбүз. Үйдүн размери 10го 12 размеринде. Бул жагында көрдүңүздөр, кошумча курулуштарды курганы дагы бош орундуктары турат туугандар. Те бурчта сыртка жатканасы дагы жайгашкан. Бул жагында азыркы учурда бир вагончик турат, муну көчүрүп кетет туугандар. Көрдүңүздөр, өтө сонун ушундай 2 кабаттуу үй. Алсаңыздар, кирип эле жашасаңыздар болот туугандар. Бул жактара болсо негизги эшиги, анан бул жак жагынан дагы топкага, үйгө дагы ушул тараптан кирсеңиздер дагы болот. Көрдүңүздөр, үйдүн бул тарабындагы бир навес кылып, астын брусчатка кылып койсоңуздар өтө сонун болот. Жүрүңүздөр, үйдүн ичине кирели дагы бир катар сиздерге көрсөтөйлү. Кире бериш жайына ушундай темир броон эшиги коюлган. Мынакей, бул жер болсо пут чечме жайы. Асты кафел болгон, теплый пол бар туугандар. Бул жагынан 3 ушундай эркер болгондугу үчүн пластик терезелери коюлган. Жалпысынан ушул биринчи бөлмөдө бир холл, бир спальный бөлмөсү, жуунуучу бөлмө, ашкана, анан үстүн экинчи кабатта болсо 4 спальный, бир жуунуучу бөлмөсү бар. Келиңиздер. Бул жер болсо холл, киргенде эле кенен 2 тараптан пластик терезеси коюлган. Жалпысынан потолоктору бийик, айлана четине ушундай лампалар отургузулган дагы, ортого бир сонун болгон люстраны жармаштырып койсоңуздар болду туугандар. Анан бул тараптан экинчи кабатка чыккан тепкичи, асты кладовка чакан, бул тарабы болсо мынакей кенен болгон зал бөлмөсү туугандар. Абойлору бардыгы жармаштырылган, чоң пластик терезеси дагы коюлган, потолоктору бийик, кичи лампалары орнотулган, ортосу болсо натяжной потолокто. Бул жагында ушундай узунунан жайгашкан жумшак эмереги дагы бар. Үйдүн бардык полдору ламинат полдон, өтө сонун туугандар. Анан бул жак тарабында болсо ТВ зонасы дагы бар экен туугандар. Андан бери келсеңиздер, бул жак жагы болсо ашкана бөлмөсү. Бул жер коридор, жуунуучу бөлмө, асты бардыгы кафель, теплый пол бар туугандар. Бул жагында ашкана эмеректери, бул тарабынан терезеси коюлган, жылытуу батарейкалары, көрдүңүздөр, раковинасы бардыгы орнотулган туугандар. Анан ошонун эле туш тарабындагы эшикке кире турган болсок, бул жак жуунуучу бөлмөсү, 100% кафель болгон туугандар. Бул жагына унитаз, ванна, душевой кабиналарды алып келип орнотуп алсаңыздар болот. Бул жагынан жанагы айткандай эле сыртка топкага чыксаңыздар дагы болот экен туугандар. Көрдүңүздөр, эми жүрүңүздөр, экинчи кабатты көрсөтөйүн. Экинчи кабатка чыккан тепкичтери дагы ушундай сонун болгон, качественный жыгачтан жасалган. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосу болсо плита перекрытие менен жабылган туугандар. Анан экинчи кабатка чыкканда эле бул жери кенен болгон холл, көрдүңүздөр. 2 тараптан терезеси коюлган, полдору ламинат полдон туугандар, потолоктору бийик болуп, ушундай айлана четине кичи лампалары отургузулган. Ушул жерлерге бир люстраларды алып келип орнотуп койсоңуздар болду туугандар. Өтө сонун. Бул жагынан болсо балконго чыксаңыздар болот экен. Мынакей. Балкону көрдүңүздөр. Бул жагындагы полдору бардыгы ламинат болгон, жылытуу батарейка балконго дагы орнотулган. Үйдүн астына көрүнүшү кенен туугандар, көрдүңүздөр. Ремонтторун бардыгын жасап коюптур туугандар. Алып туруп эле келип, кирип жашасаңыздар болот. Андан бери бул жак жагы болсо бир спальный бөлмөсү туугандар. Көрдүңүздөр, ушундай бөлмөдөн 4 бар. Бул биринчи бөлмө. Андан бери келсеңиздер, бул жагында экинчи бөлмөсү, мынакей. Бул жер эми балдардын бөлмөсү болуп калат экен. Пластик терезелери коюлган, жылытуу батарейкалары орнотулган, бул тарабында ТВ зонасы бардыгы бар экен туугандар. Андан бери бул жак жагы болсо ата-энелер уктоочу бөлмө болот экен. Мынакей, көрдүңүздөр,
өтө сонун. Анан бул жер жуунуучу бөлмөсү. Мынакей туугандар. Унитазы, раковина, күзгүсү, ваннасы бардыгы орнотулган. Вытышкадан бери коюлуп тур туугандар. Анан бул жак жагы болсо дагы бир спальный бөлмөсү. Мынакей. Ремонттор бардыгы жасалган. Алып туруп эле келип кирип жашасаңыздар болот. Бул Бишкек шаары Новопавловкада Так Тареги Адилет көчөсү 48-чи даректе издеп келсеңиздер, дал ушул сатыла турган үйгө келесиздер. 5,8 сотук жер аянтында жайгашкан ушул сиздер көргөн 2 кабаттуу үй туугандар. Фундаменттери бийик болуп, бышкан кирпичтен салынгандагы ички сырткы ремонттору толук түрдө бүтүп, крышасы болсо корейский тунике менен жабылган туугандар. Баасын айта турган болсок, баасы $165,000. Кеми бар деди, эсин номерин экранга калтырып койдук. Түз эле чалып байланышсаңыздар болот туугандар. Жакшы жери мектеп бала бакчага жакын, суу свети бар, скважинадан дагы суу чыккан, газ дагы тартылып келинген.